Белгилүү алып баруучу Айзада Жамгырчиева кээде туруп аялына кол көтөрүп, жада калса өлүмгө алып барган эркектер жөнүндө угуп, көрүп туруп үй бүлө куруу тууралуу ойлор качып да кетет экен негедир. А бирок барар жерибиз күйөөдечи, үй бүлөлүү кыздар турмушка чыкканда жыргамак белең деген ойду айтса, эң негизгиси бактыбыз тоодой болсунчу, деп билдирүү калтырды. Шаңдуу ырлары менен элдин купулуна толуп келген кеңеш тобунун ырчысы Гүлмира Шарипова өзүнүн эски сүрөтүн бөлүшүп, ашыкча салмак тууралуу өз пикирин билдирди. Ортодогу бул бултыйган жан ким дейсиз? 72 килограмм экенмин, ортого түшүптүрмүн, бекинип, арык көрүнүп калчудай. Казандагынын баары чөмүчкө чыгат дечү беле, семирген кандай жаман, күнү-түнү ойлоносуң, тамак жеп жатып, жебей дагы тура албайсың. Ачуң келсе тамактан чыгарасың. Кыскасы бардык толуп кеткен айымдарга жүрөгүм ооруйт. Толук кезиңиздеги сүрөтүңүз барбы деп сурашат. Бүгүн таап алып жүктөп койдум. Кудайга шүгүр, азыр баары жакшы деп билдирди ырчы айым. Көрөрмандары ырчынын бул постуна жакшы пикирлерин ашыкча салмактан кантип арылуу боюнча кеп кеңештерин жазышууда. Эскерте кетсек, кеңеш тобу ырчысы түгөйлөр Мүзүр Мамбетов менен Гүлмира Шарипова түзгөн Элге нике кайып, Ханышам, Сиренгүлү деген дуэт ырлары менен кеңири таанылышкан. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи.